Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютердик техника жана маалымат технологиялар аттуу сабагыбызда улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Microsoft Office таңгагына тиешелүү Word тиркемеси аркылуу текст түзүү жана жөндөөө деген тема болот. Эгерде биз мурунку сабактарда өткөндөй эле Word тиркемесин жүктөп алсак, башкысын басып, андан программалар менюсунда Microsoft Word чыкылдатсак, Microsoft Word өзүнүн жарыяланбаган маанилери менен баракты чыгарат. Өткөн сабакта биз барактын түзүлүшү жана анын жөнүндө боюнча өттү элек. Мына бүгүн ошол кайталаганча жарыяланбаган маанини кантип өзгөртсө болот ошол жөнүндө сөз кылсак, биринчи бул Word барактын талаалары жөнүндө эсиңерде болсо керек. Талааларын жөндөш үчүн барак түзүлүшүн басабыз. Ошол жерден бет орнотуулар деген бассак, пиктограммасы ушунда чектери болот. Эми стандарттуу түрдө берилген чектерди коюп алсак, жогорку жагынан бизде 2 сантиметр, төмөн жагынан 2 сантиметр, оң жагынан айтып кетти элек 1,5 же 2 сантиметр, 1,5 деп алсак, али сол жагынан 3 сантиметр деп айтканбыз. Жана ушул эле маанилери жарыяланбаган түрдө орноп калыш үчүн биз акыркы саптагы жарыяланбаган катары орнотуу деген баскычты бассак, Microsoft Word жарыяланбаган орнотууну өзгөртүңүз келеби деген меню келет. Ошол обаны бассак, бет барагы башка жолу Word'то чакырып алганда дагы азыркы биз орноштурган сандар менен берилет. Эмкиси болсо бул абзацтар. Эсиңерде болсо, абзацтарды дагы белгилеп алсак болот. Биз азыр жарыяланбаган түрүндө берилиптир. Кийин аралыгы, абзацтар аралыгы чейинки 0, кийинкиси 10 типографиялык пункт деп биз аны 0 кылып алайлы. Көптүгү биз 1,5 сап кылып алайлы. Жана ошондой эле өзгөчөнү биринчи сап боло турган кылып алайлы. Жана тегиздөөнү сол жагынан эмес, түздөлгөн алсак, ушул түздөлгөн маалыматтарды биз жарыяланбаган катары орнотойлу. Бул жерде меню чыкты. Бул жерде бул документ элеби же normal dot шаблон негизинде бардык документтерби дегенге биз normal dot m дегенди коелу. Bundan кийинки бардык ачыла турган документтер ушул абзацтык өзгөртүүлөр менен калат. Окей. Эми болсо арипти тандап алайлы. Билесиздер, үй менюсунан кирсек, арип бар. Арип чыкылдатсак, өзү стандарттык документ оборотко негизги ариптердин бири Times Roman деп эсептелет. Ошон үчүн биз Times Roman'ды алайлы. Times Roman жана ошондой эле анын көлөмү 12 типографиялык пункттан тура турган болуп алынат. Жана ушул эле маанилерин биз жарыяланбаган катары орнотууну алып, ал жерден normal dot шаблон негизги бардык документтер үчүн дегенди кабыл алсак, анда мындан кийинки Word тиркемесин жүктөгөндө азыркы биз берген форматта жарыяланбаган түрү болуп жүктөлөт. Эми текстти киргизүү. Текстти киргизүүнүн эң биринчи ыкмасы бул клавиатурадан алуу. Мисалы үчүн шрифттер боюнча айтып кетсек, бул шрифт. Так, жана эгерде биз шрифти жоогун кыла турган болсок, анда кара түскө коет. Анда биз кара пиктограммасын бассак, bundan кийинки алына турган сөздөрдүн баары кара түскө келет.
Андан кийин эгерде биз кара түстөгүнү кайра жакындатсак, анда кара түс өчүрүлөт да. Мисалы биз жантак шрифт алсак, жана ошондой эле жантак шрифтти биз кара кылып койсок болот. Жана ушундай эле алдын чийме, алдын сызууну алсак, мисалы кара жана жантакты өчүрүп туруп, алдын сызууну бассак, алдын сызуунун бир жери бар. Бул жерде кошумча меню бар. Кошумча менюда сызыктын белгиси чыгат. Мисалы үчүн бир сызык, эки сызык, жоон сызык, пунктир сызык же болбосо толкун сызык. Мисалы биз эки сызыкты алсак, мына жана ушундай эле биз бир сызыкты алсак, жана ошондой эле жоон жана жантайык шрифтти кошуп салсак, мисалы үчүн көрдүңүздөр, кайра эле дагы бир түрү бул сызып салуу. Мисалы үчүн биз азыр жоонду өчүрөлү, жантайыкты өчүрөлү, алдын сызып салууну өчүрүп туруп, сызып салуу шрифтин алсак, көрдүңүздөр, сызылган текст деп чыкты. Жана ошондой эле эгерде байкап турсаңар, биз кандайдыр бир шрифтке келсек, ошол шрифт кандай түстө экенин, кайсыл типте экенин арып командаларында белгиленип турат. Мына кадимки шрифтте белги жок, кара түстөгү шрифтте көрдүңөр, кара түс белгиленип атат, жантайык шрифтте жантак, алды сызык шрифтте алды сызык, жоон жана алды сызык болгондо көрдүңөр, үчөө тең берилип атат. Же болбосо сызылган текст. Сызылган текстти өчүрүп турайлы, эми тексттин төмөнкү индекси жана жогорку индексин карап көрөлү. Мисалы үчүн H2 эми кийин ылдыйкы десек 2, кайра буну бассак нормалдуу болуп коет. H2O. Ошондой эле x'тин квадратына жогорку индекс квадраты. Кайра өчүрүп койсок жөнөкөй текст. Жөнөкөй тексттин орфографиясын текшерип, туура эмес жазылган сөздөргө келип туруп, оң чыкылдакты бир бассаңыз, контексттин менюда сөздүктө болгон сөздөр берилет. Мисалы үчүн бизде мына жөнөкөй деген текстти туура эмес алып алды элек. Ал эми контексттин менюда жөнөкөй деген сөз чыгып атат. Жөнөкөй деген сөз текст. Бул текст алып жатканда орфографияны кантип оңдосоңуз сөз жөнүндө айтып кеттик. Жана ошондой эле шрифттерди бир арифке чоңойтуу же кичинейтүү. Мисалы үчүн бизде азыр 14 шрифт турат. Биз шрифтти бир ариф чоңойтсак, бул 16 шрифт болуп калат. Же болбосо кичинейтсек 14, кайра дагы бирге кичинейтсек, бул 12 шрифт. Эсиңерге салып айтып кетет элем, шрифттин белгилери бул типографиялык пункт менен аныкталат. Бир типографиялык пункт бул
болжомол 0,4 миллиметрге барабар. Демек, эгерде биз 10 шифрографиялык пункт алсак, анда шрифттин бийиктиги 4 миллиметрге барабар болот. Болжомол менен. Ал эми 14 шрифт бул 7 миллиметрге барабар. Ошондуктан стандартта, документ алмашуу стандартында 14 шрифти стандарт кылып алууну кеңеш берилген. Эми бул алынган текстти, мисалы, жөндөө абзацты жөндөө өткөндө айтып кетти элек. Мисалы, сол жака тегиздөө борборлоштурулган, оң жака тегиздөө жана түздөлгөн шрифт, түздөлгөн тегиздөө көрүп турасыздар. Эми биз клавиатура менен киргизгенди карадык. Эми мисалы текстти алмашуу буфери менен киргизүү жөнүндө карап көрсөк, эгерде үй менюсунун биринчи тобун карасаңар, ушул жерде алмашуу буфери деп турат. Ал алмашуу буферин мисалы биз оң жактагы кичинекей пиктограммасын бассак, ошондо алмашуу буфери боюнча жардамчы терезе ачылат. Бул жерде мисалы бир тексттен экинчи текстке кандайдыр бир сөздөрдү, сүйлөмдөрдү, абзацтарды белгилеп алып, алмашуу буферин алып, андан кийин башка бир текстке кошсо болот. Мисалы, биз интернеттен кандайдыр бир текстти көрүп калдык дейли. Мисалы, негизги жаңылыктар, эл ичи, өнөр кенчи деп турат. Ушул текстти мисалы үчүн биз ала турган болсок, мисалы, тексттин башталышына алып келгенде курсор өзгөрөт, көрдүңөр, тик болуп. Ушул жерден сол чыкылдакты басып туруп, керектүү абзацты жана саттарды белгилеп алсак, белгилеп кое бергенден кийин бул белгиленип калды. Жана бул белгиленгенден кийин биз ошол аймакта туруп, оң чыкылдакты бассак, көчүрүү деген контекст менюнан алсак, же болбосо Ctrl+C баскычын бассак, көчүрүп алабыз. Ошондо ушул текст бизде буферге салынып калат. Көрдүңүздөр мына. Жана бул текстти эми биз койсок болот. Ал үчүн биз текстти кое турган жерге келип, курсорду алып келип, оң чыкылдакты басып туруп, орнотуу параметрлери көрүңөр. Орнотуу параметрлеринин бир нече параметрлери бар. Бунда биринчиден бул тексттин булагы болгон кандай орнотуу болгон болсо, формат ошол боюнча берүү, же болбосо форматтарды бириктирүү, же болбосо биздеги орноштурулган формат менен текстти болгон форматты бириктирүү, же болбосо тексттин жөн эле тексттин өзүн гана алуу. Көрдүңүздөр, мисалы үчүн, эгерде биз тексттин булактагы форматын алсак, анда булакта кандай болсо ошондой кирилет. Эгерде биз калыптоону кошсок, же болбосо бизде турган формат менен тексттеги форматты айкалыштыргандагы жана тексттин өзүнө деген бир жери бар. Эгерде биз булактыкын калыптандыруусун, же болбосо калыптоону кошууну алсак, анда текстте кирген, мисалы, сүрөт же болбосо кандайдыр бир таблицалар кошо алынат. Эгерде биз текст десек, анда сүрөт алынбайт да, анын ордуна жөн гана текст гана алынат. Мисалы үчүн биз азыр текст гана деп алайлы. Мына биздин интернет баракчадан алган текстти иштеп жаткан документке азыр койдук. Эми бул жерде карасаңыздар, формат биздин акыркы шрифт 12 болгондуктан текстти ошо 12 формат менен алып коюшту. Эгерде бизге 14 формат керек болсо, анда биз жалпы белгилеп алып текстти форматтын, же болбосо кандай болгон бүт командаларды колдонсок болот. Мисалы, абзацтын башына келип, сол чыкылдакты басып туруп, керектүү жерге чейин белгилеп алып туруп кое беребиз да, жана ушунун үстүнөн
бардық командаларды арқасы болады. Мысалы бірінші шрифтті өзгертелі, шрифтті 14 кылгайлы көрдүңүздөр. Ошондой эле арифти өзгөртсө болот, же болбосо абзацты өзгөртсө болот. Азырынча биз өзүбүздүн аныкталган маанисинде колдонуп жатабыз. Так, эми ошо алынган тексттин ичинде кандайдыр бир шрифттерди өзгөртөлү десек, анда аларды дагы өзгөртүш үчүн биринчи аны белгилеп алыш керек. Мисалы үчүн турмуш деген сөздү карартайлы. Анда биз турмуш деген сөздү, турмуш сөзүнүн башына келип, сол чыкылдакты басып туруп, баскан боюнча турмуштун аягына чейин тартсак чычканды, анан бүткөн турмуш деген сөздүн аягына келгенден кийин кое берип туруп, андан кийин кара түскө боо деген команданы бассак, текст кара түскө боюп калат. Же болбосо жантык кыл, же болбосо астын чийип кой десек, мына биз берген команда андай кылып өзгөрдү.